Qanday? Yaxshimi, to'qimi? Birin yaxshi. Лесхоз тармагын караптыр, чарба тармагын караптыр, аткаруу бийлигин, облустук облусту аталар, урматтуу апалар, элим журтум, бир туугандарым. Келечекти ойлогон адам өткөн эстей жүрүш керек экен. Бул бутагым чартактасын деген адам, бүрдөсүн гүлдөсүн деген адам тамырына суу куйгандай эле нерсе экен. Өткөнү жок, адам ким болорун Чыңгыз Айтматов атабыз айтып кеткен. Маңкурт деген ошол өткөн унутуп калды деген адам. Азыркы жаштарыбыз Черчиллди билет, Рузвельтти билет, Сталинди билет, Манделаны билет. Бирок Темирбек Кошоев ким десең, Султан Ибраимов ким десең, Арстанбек Дүйшөев ким десең, даллар мынтып коет. Бул өтө чоң трагедия. Ошон үчүн адамдын өзүнүн өмүрү болот экен, бир аты бар экен, аны азан айтып, атасы апасы коет экен, чоң ата чоң энеси коет экен, бир атын өзүн өзү коет экен. Чынчыл, эмгекчил, акылман, данышман деген сыпаты менен, аракети менен, элге болгон мамилеси менен Айкөл деген аттарды өзүн өзү коет экен. Бул кишини айтып атышат, аябай так болчу, аябай принципиалдуу болчу, аябай чынчыл болчу. Мына ушул сыпаттары өзүнө койгон аттары. Эмки жашоосу эмнеге байланыштуу? Бала бакырасы кандай чыкса ошого байланыштуу. Мен Чыңгызга ыраазы болуп атам, бул шаарда чоңоюп, орусча тарбия алып, эмне болсо ошо болсун, ак суунун башы жошо болсун деп жатып алса деле эч ким жок дебейт эле. Бирок Куда кааласа бул келечеги кең жигит экен. Акка нарыктан суу агат. Бул чоң атасынын батасы алып атат. Бата дегенди биз ойлоп атабыз, көзү тирүү адам гана берет, алаканын жайып, өмүрүң узун болсун, келечегиң кең болсун деп. Ушунча адам келип атабыз, жүрөгүбүз жылып атат. Ошо жүрөгүбүздүн жылганы Чыңгызга берген батабыз. Атасынын арбагын эстетип, Куран багыштап атат. Кудай буйрса, чоң атанын дагы батасы тиеп атат. Ар бирибиз мындан өрнөк алалы, үлгү алалы. Кеп бул эстеликте эмес, эстелик болгону чындыгында таш экен, темир экен. Бул жака келген адам көрөт экен, келбеген адам көрбөйт экен. Азыр көрүп атасыздар. Маданият министрлигинин алдында эстеликтер турат. Ошол эстелик деген эмне? Эстеп жүрөлү, унутпай жүрөлү, даңазалап, кастырлап жүрөлү деген ниет менен коюлат экен. Бирок ошол жерде бүт кыргыздын залкарлары турат. Усубалиев дагы бар, Разаков дагы бар, Масалиев дагы бар, Ибраимов дагы бар. Түбүндө жаштар кол кармашып, кучакташып, өбүшүп атат. Токтотуп туруп айланай, муну ким десең эч ким жооп бере албайт, ким экенин билишпейт. Ошон үчүн амалдарын айта жүрүш керек экен. Кыргыз сөз менен тарыхта калтырган. Манас атабыздын эстелиги жок, бирок ар бирибиздин жүрөгүбүздө бул кишинин кылган жакшы иштерин айта жүрөлү, жакшы сыпаттарын айта жүрөлү. А дегенде сөзү болот, андан кийин өзү болот. Андан кийин мен дагы бир тилек кылат элем, эстеликке дагы бир атактуу сөздөрүн кошуп койсок. Мисалы, Айтматов дегенде адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөз бул бренд болуп калды. Англис тилине да которулуп тур бул сөздөр. Чет өлкөлүктөр дагы жатка айтып берет экен. Исхак Разаков дегенде сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөз. Мен суранат элем, ушул жерде аталар турат, кошо сүйлөшкөндөр бар экен. Ушундай сөздөр бир иликтеп чыгыңыздарчы, ошону бир даңазалайлы. Темирбек Кошоевдун сөзү деп. Азыр мен өмүр баянын окуп отурдум, анткени журналист менден кайсыл жумуштарда иштеген деп сураган жок. Кандай жакшы иштерди кылган деп сурады. Ошончо кызматтарда жүргөндө эмнелерди кылган? Ушул боюнча китеп жок экен, маалымат жок экен. Мен келатып Википедиядан окудум, бул жакта иштеген, мындай сыйлыгы бар деген нерселер бар экен. Бирок мен бул кишини көрүп калганмын. Бактылуу адам экенмин. Ошол жашында дагы акыл аябай тунук болчу. Эс тутум укмуш болчу. Чувство юмора деп коет. Текебердигин байкаган жокмун, кичинекей бала дебейт болчу. Аябай жакшы сүйлөшөт эле. Анан азыр өмүр баянын интервьюларды окуп ушул жерде отурдум. Ар бир небереси төрөлгөндө бирден дарак экчи экен. Ошол нерсе болгон беле? Анан ошо небересинин атын коюп койчу экен. Бул да өрнөк кылат турган нерсе. Биз да кылалы ушуну. Ошолордун алды ушул интервью болгон мезгилде 32ге чыккан экен ошол дарактар. Атам дейт, чоң кызмат иштейт эле дейт. Чоң кызмат иштегенин биз да билбейт элек дейт. Үйгө келгенде кадимгидей эле ата болчу дейт. Кадимгидей бир чемодан ичинде буюм теримдер бар эле, ошону менен чарба иштерин кылат болчу дейт. Чыкчыйып, чыкчырылып, мен түкүнчөмүн дегенде айтпаптыр. Канча туугандар суранды дейт, аны кылып берсин, муну кылып берсин. Принципиалдуу болчу дейт. Жок, андай болбойт. Эртең бир күнү мен да кетем. Силер элдин жүзүн, элдин көзүн карап жүргүлө деген. Ошол тарбия азыркы бизге керек, депутаттарга, министрлерге. Өзүбүз менен салыштырып көрөм, ачыгын айтайынбы? Азыр биз да депутатпыз, мен да министр болгонмун. Анан салыштырып көрөм, Кошоев менен, Дүйшөев менен, Разаков менен, ачыгын айтканда алардын өлүгүнө биздин тиригибиз жетпей атат.
Неге билесиздерби? Көз өтүп кетти, мына ушунча адам келип атат. Мен келип атам ушунча, алыстан ат артып, жол карытып. Неге? Анткени кадыры бар. Өмүр өткөнчө жаманатты болуптур, камалбаптыр, уурдабаптыр, жебептир, бир жаман сөз аркасынан ээрчибептир. Бул не деген нерсе? Ушунча кызматта жүрүп. Азыр эми жарым жыл дайындай койсоң, Кудай бетин нары кылсын, бер жагынан мунусы чыгып атат, ар жагынан антысы чыгып атат. Мен да тилек кылам, өткөндө бир аксакал батасын берди, балам, аягына чейин жакшы бол деп. Ошо аягына чейин жакшы бол деген батаны бирибизге бере жүрөлүчү. Анткени тирүү адамды мактабы дейт. Бүгүн жакшы, эртең жаман болуп калса эч кеп эмес. Кудай сактасын. А бул жерге түшкөн адамдар, денеси жерде жатат, өмүрү өтүп кетти, бирок аркасынан жаман сөз ээрчиген эмес. Мен ушул адамдардын сыпаты бизге жукса экен деп тилейм. Ушулар кылган иштерди биз да кылсак экен, керек болсо аракет кылып өтсөк экен, ага силердин да батаңыздар керек. Ушул кишинин дагы бир асыл сыпаттары менен окуп отуруп өтө таасирлендим. Неберелерине өзү окуганды үйрөткөн экен. Жөн эле сутка чукулуп отургандар азыр көп аксакалдардын арасында дагы, бирок неберелерин окутканды ушул киши үйрөткөн экен. Мектепке чейин эле. Анан шахматты үйрөтүшкен. Балдарына айтышкен, балдарым, билим алгыла, калган өзүнөн өзү болот, Кудай буйрса деп. Мен кошот элем, ыйман болсо, илим болсо, баары жакшы болот. Мен суранат элем ушу билгендер атанын сөздөрүн бир жазып чыгалычы. Менин Instagram баракчам бар, Кудайга шүгүр. Ошондон чыгарайын. Кошоевдин ушундай сөзү бар экен деп. Соц тармактардан чыгарайын, теледен айтып чыгайын. Кээде видеодон чыгып турам, ошолорду айтып чыгайын. Бир чыгарылышты Кошоевге арнайын. Бир эмес, керек болсо көптөгөн чыгарылышты. Мен да бул кишилердин батасын алгым келет. Ошон үчүн өзүн тааныбаган адам алыска бара албайт экен. Мен бир сөз айткым келип атат. Өзгөртпөй улут туңгусун өзүңдү тааныгыр кызым. Албетте Манделанын деле кылган иштери чоң, бирок анын Кыргызстанга ысыгы да сугу да тийген эмес. Азыркы каналдарды көрүп отосуздар. Ал келип дасторконго бир нан коюп бербейт. Андан көрө өзүбүздү таанайлы, өзүбүздүн кадырыбызга жетели. Өзүн сыйлабаган өзгөн сыйлап жаратпайт. Ушундай аталарыбыздын батасын алалы, өрнөк алалы. Ушундай атабызды туурайлы, жолдорун кайталайлы, кадамга кадам. Кудай калса баары жакшы болот. Чыңгыз иним, зоболуң зор болсун, келечегиң кең болсун. Ушуну тарбиялаган сизге чоң рахмат. Аккан арыктан суу агат, сөзсүз ген деп коет. Бул жөнөкөй нерсе эмес, кайра чыга турган нерсе, балким ошол ийгиликти ооматы сен кайталайсың. Караңыздар, айылдан чыккан бала илим билимге ушунчалык көңүл бөлгөн, ой чабыты кенен болгон. Кийин баягы жогорку кеңеш, азыркыча айтканда, мурда Верховный Совет, президиум, ошону башкарып турганда автоматтык түрдө СССРдин дагы жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болгон экен. Бир ай, бир жылда Москвага иштеп келчү экен. Ошол мезгилде советтик делегацияны жетектеп барбаган жери калбаган дейт. Раджив Ганди менен сүрөтү бар экен. Мынау Хусейндер менен, Мубарактар менен, бүт ошолор менен түшкөн сүрөттөр бар экен. Мен көргөнмүн, ошол бир ак сөөк сыпаттары бар эле, көрсө бүт дүйнөнү көргөн адам экен. Көргөн башка, көргөн деген башка болот экен. Ошон үчүн ушул атабыздын арбагы ыраазы болсун. Биз да кызмат кылалы, мен да даярмын. Калемим менен, соцсетим менен, азыркы микрофонум менен атабызды даңазлаганга даярбыз. Жөн эле келип кетип эстелигин көргөндөн иш бүтпөйт. Эстелик деген жүрөктө болуш керек, акылда болуш керек, рухта болуш керек. Кудайым колдосун, коргосун, Кыргызстаныбыз бар болсун. Ынтымак эле болсок, жараткандын жакшылыгы келе берет. Телевизияден ынтымак сөзү чыксын. Мен ушул сөздү айтып бүтүрөйүн, муну айтып эле жүрөм. Карасаңыздар, кайчы чоң болгону менен даражасы төмөн. Ийне кичинекей болгону менен даражасы чоң. Даражасын кантип билесиң? Апалар кайчыны иштетет дагы эң төмөн жерге коет. Кийиздин алдына же паластын алдына коет. Ийнени иштетет дагы төбөсүнө төөнүп алат же бийик айнек бардага же бир көчөгө бийик жакка саят да. Эмне үчүн кичинекей ийненин даражасы чоң да чоң кайчынын даражасы төмөн десе, кайчы бөлөт экен, ийне бириктирет экен. Ошон үчүн калп айткан ушунчалык чоң күнөө, ушунчалык жаман сыпат. Бирок бир учурда калп айтса болот экен. Эмнеге билесиздерби? Эл менен эл урушуп кетпеш үчүн. Үй бүлө бузулуп кетпеш үчүн, достордун арасы ажырап кетпеш үчүн. Кокус ажырап кетсе, таарыныш бирше жараштырып коюш үчүн калп айтканга болот экен. Карасаңыздар, ынтымактын баасы канча. Ошон үчүн тилибизден ынтымак сөз чыксын, денебизден ынтымак амалы чыксын. Бул кишилерди эмнеге бардыгыбыз сүйөбүз? Бөлгөн эмес, жалаң ынтымакка чакырган. Бөлөктү өз кылган. Сүйгөн кишилер муну каяктан болсо табасың. Кара суудан, Кара Кулжадан, Оштон, Аравандан, Кочкордон, бардык жерден табасың. Анткени ошончолук бийик кишилер болгон. Кудайым колдосун, коргосун, бар бололу. Салам алейкум.